Урматтуу радиолучулар, кутмандыгыңыздар менен биринчи радио Таң Кыргызстан программасынын 29 январь бейшемби күнкү түз эфирин улантып жаткан кези бүгүн дагы бир өлкө аймагындагы актуалдуу темалардын бирине кайрылабыз. Уктуруубуздун жүрүшүндө албетте бул тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө айтып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар жана толкунан алыстабаңыздар. Суроо сунуштар да кабыл алынат. Түз эфирде Гүлжан Каражанова, режиссеру Бакыт Ашырахманов. 2030 жылга чейин өлкө боюнча таза суу маселеси чечилип бүтүшү керек. Президент Садыр Жапаровдун саясаты таза суу жаатында 2030 жылга чейин кабыл алынган жаңы программа жарандарга жакындан жардам берүү максатын көздөйт. Анын негизинде бүгүнкү күндө өлкөдө таза ичүүчү суу жана сугат суу менен камсыздоо багытында ири жана маанилүү иштер аткарылууда. Бул маселе мамлекеттин эң башкы приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Кадырлуу радиолучулар, демек биз бүгүн калкты таза суу менен камсыз кылуу жаатында аткарылып жаткан иштер туурасында кеп кылмакчыбыз. Студиянын меймандары дагы бар. 39 21 90 0502 39 21 90 номерлерине байланышып дал ушул меймандарга суроо берсеңиздер болот. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү башкарманын башчысы Шамшидин Халов жана айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Эрлан Корчубай уулу чакырылган. Мындан тышкары биз азыр Facebook'тан онлайн дагы чыгып жатабыз. Албетте анда Шамшидин Каримович, биз сизди менен баштасак, анда мисалы үчүн кечээ эле жогорку кеңеште дагы бул боюнча маалыматтар угулду. Эл аралык долбоорду ратификациялоо багытында бүгүнкү күндө 50% таза суу менен өлкө камсыз болгондугу айтылды ал жерде. Бирок ошол эле учурда парламентте кечээ эле эмес, дайыма таза суу көйгөйү аймактарда айтылып келет. Маселе эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Өзүңүздөргө белгилүү таза суу көйгөйлөрү бир Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин эң приоритеттүү багыттарынын бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул багытта Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан чоң аралыктуу иштер алып барылууда. Жалпы республика боюнча 214 айыл болсо, анын ичинен Бишкек, Ош шаарларына карамагындагы айылдарды алып салганда 1954 айыл бар. Анын ичинен 436 айыл толук таза суу менен камсыздалганын эсептейбиз. Анткени бул биздин эсеп боюнча булар системалары курулуп жаңыланган айылдардын саны болуп эсептелет. Ошондой эле 460 айылда курулуш жумуштары бүгүнкү күндө долбоор сметалык иштери, курулуш жумуштары жүрүлүп жатат. Ошондой эле 758 айыл приоритеттик негизде реабилитациялоо жана калыбына келтирүү жумуштарын баштоо боюнча биздин азыр планда турат. Жалпылап келгенде бүгүнкү күндө республика боюнча бул тармакка 556,2 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражаты тартылды. Тактап айтканда бул тартылган боюнча 601 айылда жана 25 шаарда курулуш жумуштары жана калыбына келтирүү жумуштары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле бул жакынкы аралыкта 568 миллион өлчөмүндө каражаттар республикалык бюджеттин эсебинен дагы каралып жатат. Жалпысынан таза суу тармагында жумуштар башталганда республикалык бюджеттен дагы көптөгөн акчалар каралып атат. Бүгүнкү күндө 4 миллиардтай акча каралды. Жалпылап келгенде бүгүнкү күндө 141 айылда курулуш жумуштары аяктап пайдаланууга тапшырылды. Быйыл жакынкы 2 жыл аралыгында 109 айылда курулуш жумуштары ишке ашырылууда. Ал эми 166 айылда долбоорлук сметалык документтер даярдалып, 215 айылга ДСД даярдоо үчүн топтолууда. Бул биздин департаменттин алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын аркылуу бүгүнкү күндө дагы чоң аралыктуу иштер алып барылууда. Негизинен алып караганда 25-жылы биз 40 айылды бүтүрдүк. Бунун негизинде 75.268 адам коопсуз ичүү суу менен камсыз болду. Ошондой эле 3 шаарда саркынды сууларды тазалоочу курулмалар курулуп пайдаланууга тапшырылды. Булар Өзгөн, Манас жана Кара Суу шаарлары. Мындан сырткары билесиздер, жакын экология багытында каралганда таза суу менен саркынды сууларды чыгаруу боюнча Азия өнүктүрүү банкы боюнча өзүңүздөргө белгилүү мына
Сколдун экологиясын коргоо боюнча да бул жумуштар ишке ашырылып, эки шаарда канализация системаларын куруу жана салкын суулар тазалоочу курулмалар курулуп, Балыкчы шаарында былтыркы жылы тапшырылды, Каракол шаарында эмки жылы тапшырылмакчы. Ошондой эле мамлекеттик курулуш министрлиги аркылуу Чолпон Ата шаарында курулуш жумуштары башталган. Мындан сырткары айылдарды жалпы айылдар бизде жакынкы аралыкта 2000 тармактуу өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин программасы иштелип чыгып атат. Анда жалпы суммасы 146 миллиард сом акча каражаты сапталып, 26-30 жылдар аралыгында бүт Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын тазасуу жана санитария тармагын жакшыртуу боюнча жумуштар алып барылмакчы. Бул боюнча эле бүгүнкү күндө 25 жылында эле 156 айыл жана 3 шаардын ички суу жана саркындуу суу маселелерин чечүү үчүн 275,3 миллион акч доллары өлчөмүндөгү тышкы донорлордун жеңилдетилген кредиттик жана гранттык макулдашуулары ратификацияланып, долбоорлорду ишке ашыруу жумуштары башталуу алдында турат. Бул боюнча айтып кетсек, азыр айтып кеткен бүгүн кече дагы 20 миллион долларлык ОПЕК нефть компаниялары фондунун салган акча каражаты боюнча жогорку кеңеште кароо жүрүп атат. Буга чейин Дүйнөлүк банк каржылаган жана Азия инфраструктураны өнүктүрүү банкы каржылаган 180 миллион долларлык бөлүгү ратификациядан өткөн. Бул боюнча бүгүнкү күндө Азия инфраструктураны өнүктүрүү банкынын гранттык каражаттары боюнча долбоор сметалары жумуштарын баштоо боюнча жумуштар башталуу алдында турат азыр бүгүнкү күндө. Эгер бул долбоорлор ратификацияланып бүткөндөн кийин Ош, Чүй, Ысык көл облустарынын 126 айылында курулуш жумуштары жүргүзүлөт. Анын алкагында санитария тармагы дагы чечилмекчи. Албетте, жакшы Шамшидин Каримович, мынча сандарды айтып атасыздар, мынча айыл деп атасыздар, мынча эл деп атасыз, канча адам таза суу менен камсыз болду деп. Ошол бир жалпы айтылган маалыматтарыңыздын ичинде бир 2000дей бүгүнкү күндө бир эл дейлиби же болбосо мындай калк ушул таза суу менен камсыз болуп атыптыр. Анын ичинде бир миңден ашыгыраак дейличи айылдарда суу түтүктөр орнотулуп атат деп атасыздар. Албетте бул жумуш бирок мурдатан эле башталган, бир 4-5 жыл эмес, 15 жылдын нар жагы десек деле туура болот да. Андан берки курулмалар кандай болду, ал жерлердин таза суу маселеси кандай, ошолордун баарын эсептеп ушунча сан чыгып атабы же бул кийинки жылдары жүргүзүлгөн иштердин натыйжасы болуп атабы? Албетте бул суроого азыр биздин угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып туруп анан кийин жооп берсеңиздер. Эрлан мырза, сиз дагы анткени Арис программасы дагы ушул таза суу менен камсыз кылуу жаатында көп жылдардан бери жумуш аткарып келип жатты эле. Кулакчындарды кийип алсаңыз, саламатсыз. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыңарбы? Кутман күнүңөр менен ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр тынчтык болсун. Бул силерге чыгып аткан Мурзаева Аймсаат. Мен мисалы үчүн мына силерге бир эме таза суу боюнча бир суроо бергим келди да. Баткен районунда жаңы жер чек деген жакта. Башчы мен билгенден мисалы үчүн бала кезимден эле билем, жалаң эле адыр суу ташып, жалаң элдер суу ташып, кудук кылып алып суу аркылуу кудук менен жашап атышат да. Ошо таза сууну качан эле болсо аресип жасап атыптыр, кокой мында болсо кичине эле суу чыгат, дагы токтоп калат. Мен ойлоп атам, жердин тасты менен келген нерселерди водопроводду оңдобой эле калп эле штырттарын оңдоп коюп эле эме кылышабы, ушунун аркасынан контроль жүргүзүп кайра ошону текшерсе болбойбу? Качан болсо барсаңыз суу ташып, суу жок. Аз келгенде азыр каналда бузуп ташташтыр дагы, вообще кир жууганда суу жок. Азыраактачы. Анан шор суу, ал жылдан жылга шор суу болду. Бала кезибизден баштап шор сууда да буларчы. Население алып келсем бир 20 миңдей адам жашайт ушул жерде. Жалаң эле сарык менен качан болсо барсаң сарык менен оору. Биздин жаш балдарыбыз чындыгында кийин жумушка жакшы болуп калат деп коркосуң. Гепатит жалаң каптап кеткен да. Жаш балдар кичинекей детсадка баргандар, мектеп окуучулар гепатит жана башка инфекциялар көп. Ушуларды эмне үчүн карашпайт билбейм. Башка жакта отчет бере эле атасыздар. Биздин Баткен районунда село чек менен жаңы жер эмне үчүн карашпайт? Бул айылдарга өзүңүз качан барып келдиңиз эле? Мен жакында эле барып келдим. Дагы деле суу жок. Бир ай боло элек. Азыр да телефонун чалсам,
Ооба каналдар бузулган, эч кандай суу жок. Киримем, мисалы үчүн мен келдим. Буквально мына bir hafta боло элек барып келди. Келип жуунганы суу жок, куш неме курттап кетти деп келишти азырчы. Ошон үчүн мен айлап атам, бул Баткен элини эмне үчүн ушу алыс райондо эле карашпайбы, же бөлгөн акчаны контролго алышпайбы, же коррупцияга малынып калышканбы? Качан бир мындан 10 жыл мурда водозабор курулуп атат, кокой тигине болуп атат деле, эч кандай натыйжасы жок. Ушуну бир контролго алып, ошо байкуштарда бир ден соолугун карап койсоңуздар болот эле. Рахмат. Жооп берейин. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бизде Баткен боюнча өтө чоң жумуштар аткарылып атат бүгүнкү күндө. Сиз айткан жаңы жер чек айылдары Баткен районунун. Булар бизде азыр Дүйнөлүк банк каржылаган 48 миллион доллар өлчөмүндөгү долбоордун тизмесине кирген. Бүгүнкү күндө Баткен облусундан 28 айыл, Ысык-Көл облусунан 3 айыл кирген бул немеге. Ошонун ичинде жаңы жер менен чек бар. Бүгүнкү күндө Баткен районунда 6 айылда курулуш жумуштары башталды, калгандарынын долбоорлук сметалык иштери даярдалышты. Жаңы жер менен чек дагы долбоорлук сметалар даярдалып бүттү. Кудай буйруса быйылкы жылы курулушу башталат. Эмки жылга курулуш жумуштары бүтүрүп пайдаланууга тапшырылат. Сиздердин Калктын саны канча ал жерде? Калктын саны жаңы жери чоң эле айыл, чек дагы чоң эле айылдар булар. Бул негизи эле мурда бар беле же бул эми гана кирип атабы? Мурда системалар болгон булар. Булар системалар эскирип мен болуп калгандар, азыр кайрадан жаңылаш керек баарын. Биз барып Дүйнөлүк банк өзү барып Дүйнөлүк банктын миссиясы келгенде ошолордун неме чоңдору барып өздөрү барып бул айылдар көзү менен көрүп келип анан кийин киргизгенбиз бул айылдар. Демек быйыл башталса курулушу качан бүтүп калат? Эмки жыл бүтөт Кудай буйруса. Эмки жыл толук айыл ошо белгиленген 2 айыл таза суу менен камсыз болот деп ишеним менен айтсак болот, Дагы бир жагдай, мына кечээ эле жогорку кеңеште дагы ушу Баткендеги Кожешкен дарыясы боюнча кеп болду, Бактияр депутат Калпаев айтты, ошо Кожешкен дарыясы суу бекер эле агып бара жаткандыгын, анын жана сиздер таза суу менен камсыз кылуу үчүн анын булагын табышыңыздар керек да, кайсы дарыядан же болсо кайсы булактан суу алынып келинет, туурабы? Ушу Кожешкен дарыясы боюнча айтып бериңизчи. Дагы бир угарманыбыз бар экен, албетте. Бул суроону кабыл алып туруп. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Мен жана эле кайра чыгып атам да, жана ошо население билбей атышпайбы? Население мисалы чек айылында 15 миңден ашык адам бар. Жаңы жер айылында андан да көп болушу мүмкүн. Өтө чоң айылдар, бүт бар эле орукчан. Анан азыр как раз жакшы суроо берип калдыңыздар. Кожешкен боюнча мисалы үчүн мурунку биз жашаган дары зонасынан агып өтөт, ал жөн эле Өзбекстанга кетет. Көп болсо бир 10-15% биздин Кыргызстан иштетиши мүмкүн. Жалаң эле Өзбекстанга чыгып кетет. Ошону через Айгуташ канал кылып алып өтүп, неме даже чындыгында мимо жана эме курса да болот. Эмеле? Жанакы эмеле? Мини газ курса да болот, ошонучу через Айгуташ. Канча 1000 гектарларында суулуу болуп калат. Ушу боюнча долбоорду иштеп чыкса болот да. Ал жөн эле агып жаткан дарыя. Туп-тунук дарыя алчы. Ол ошо жардамдан мерек агып келет анын баары. Ошо через Өзбекстанга өтүп кетет ал через бизden. Түшүндүк, чоң рахмат, урматтуу угарман. Дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди? Саламатсыздар. Саламатсыз. Суроо Гүлдөн Бөкөнбаевден чыгып атам. Бул биздин айылга да таза суу жаңы кошумча кирип атат да, эмелерин казып, шлангыларын казып, орнотуп, көчөлөрдүн баарын казып атат. Ошо анан эми качан кошулат, качан кошумча кошулуп, качан бүтөт бул? Айылыңыздын аты? Бөкөнбаев, Бөкөнбаев. Чоң рахмат. Шамшидин Каримович, мына кечээ эле ушул Бөкөнбаев боюнча да Көл кылаасында дагы ушу Жете Көз, Көл, Каракол боюнча дагы суроолор берилди. Бөкөнбаев айылын буга чейин деле мурдагы депутат Балбак мырза дагы көп көтөрүп келчү эле, ошол эле боюнча дагы деле тургандай сезилет. Кандай дейсиз? Биринчи Кожешкен боюнча айтып кетсем, Кожешкен бул жерде суроо негизинен эле сууга суу тармагы боюнча айтылган экен. Бизде долбоор даярдалып, таза суу киргизиш үчүн долбоор даярдалып, ошол жерден долбоорлук сметалык иш кагаздары даярдалганда биринчи суу булагы аныкталат да. Негизинен жер астынан скважинадан алабыз, кайерден алат, кайерде жакын, кайер ыңгайлуу болот, ошондой алынат да. Бул Кожешкен бул суроо бул эмеле боюнча эле экен.
таза сууга алганга болобу? Албетте бар жерлерде бар да. Ошондой да. Кээ бир булактар бар, Көжескен дарыясы болгон агып сайын ичинен агып өткөн. Бул жерде айылдын боюнда сай, кыш туут, эме кыш туут айылдары бар. Сай, тунук, суук айылдары бизге кем, кан айылдары бизге кирген. Долбоордо бар. Ушул Булар дарыянын жээгиндеги. долбоор дайдаганда аныкталат да, каяктан алышкандай болушу. Ошол эле жанагы жогорудагы чек менен жаңы жер айылы кайсы булактары? Булардын булактардын эменен каралган. Так, Баткен үстүнөн водозабордон ошол жактан суу алып келинет. Скважина менен. Ал эми тоң боюнча эмнени айтып бересиз? Тоң району боюнча мен жана айтпадым, Дүйнөлүк банктын 48 миллион долларлык долбоорuna кирип, бүгүнкү күндө Бөкөнбаевда жумуштар жүрүп атат. Скол облусунан 3 айыл кирген, Тоң районунан дагы бирөө эме Кызыл суу Жетөз районунан бүгүн быйылкы жылы суу таза суусу бүтүп тапшырды уже. Эми бул 3 айылдын таза суулары бүткөндөн кийин булардын канализация системаларын дагы куруу боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Канализация ачысында сооружение курулат буларга. Алар боюнча бүгүн долбоорлук сметалык иш кагаздары даярдалууда. Бөкөнбаев айылында бир лоту боюнча жүрүп атат. Кудай буйрса быйылкы жылы, эмки жылы кечиксе эмки жылы пайдаланууга тапшырылат. Эмнеден кечигиши мүмкүн? Курулуш жумуштарынан да кечигиши мүмкүн. Анда Эрлан мырза, сизге да келели, мына Арис программасы боюнча дагы бул таза суу, калкты таза суу менен камсыз кылуу мурдатан эле ошо Ариске тапшырылып ошол жумуш аткарылып келат эле. Бүгүнкү ишиңиздер кандай, кайсы жакта ушул долбоор иш алып барып жатат? Саламатсыздарбы, радио угармандар. Мен сиздерге айылдын ичүүчү суу менен жана санитариянын туруктуу долбоору деп бул 2016 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана Дүйнөлүк банктын ортосунда келишим түзүлгөн. Ошол долбоор боюнча айтып берейин. Жалпысынан Кыргыз мамлекети боюнча суу ичүүчү департамент бар. Кыргызстан боюнча стратегияны жалпысынан департамент жүргүзөт. Анын ичинен департамент Аристи ишке ашыруучу ишкана кылып, жана аткаруучу департамент болуп, ичүүчү суу департаменти болуп такталган. Ушу келишимдердин негизинде ошонун ичинен 95 айылды бизге тандап берген. 95 айыл бул 3 областта жумуш алып баратабыз. Ош областы, Чүй областы жана Ысык Көл областарында. Бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Дүйнөлүк банктын ортосунда түзүлгөн келишим боюнча 95 айыл деп ушу 3 областта аткарылган жумуштардын бүгүн 72си аяктап калды жана 23-ү азыр иш аткарылуу убагында болуп жатат. Жалпысынан долбоор 26-жылдын 30-июнунда токтойт, бүтөт. Жумуш 95 айылда каралган жумуштардын бардыгы майдын 31-ине чейин аткарылып бүтүрүлөт. Азыркы күндө кошумча айткан 23 айылдын бардыгы аткарылат. Бул жерде жумуш алып барганда жөн эле гана суу системасын куруп коюу эмес, андан тышкары багыттары бар. Биринчи 3 багыт, негизги 3 багыт менен алып барып иштейбиз. Биринчи багыты бул курулуш иштерин жүргүзүү, экинчи багыты бул санитариянын туруктуу өнүктүрүү, ошол айылда жайгашкан мектептердин ичиндеги ажатканаларын жакшыртуу, андан тышкары үйлөр, кожолуктар менен чогуу иш алып барып, алардын үйүнүн ичиндеги өзүнүн санитардык абалдарын жакшыртуу жана окутуулар өткөрүлөт. Өзүңүз буга чейин эле мына Баткенден чыккан айым айтып кетти, бул жакта сарык оорусу көп болот деп. Сарык оорусу өзүңүздөргө билгендей бул эң биринчи себепкер суудан болот да. Анан колду таза жууп, бул санитардык абалын жакшыртып, анан ушул биз жазаган айылдардын кийинки статистикасын алып көрсөк, суу кирип жазаганга чейин, суу жазалып кеткенден кийинки статистиканы алганда бир 20%-дан 40%га чейин сарык оорулары жана ички инфекциялык оорулар, кишечный заболевание деп коет орус тилинде айтканда, ошолордун бардыгы 20%-дан 40%га чейин азайганын көрсөк болот да. Жалпысынан 3-чү багыты дагы бар. 3-чү багыты бул айылдык курулган системаны айыл өкмөткө өткөрүп берүү. Өткөрүп бергенден кийин ал жерде сөзсүз түрдө бул салынган система, суу системасын бир ишкана жумуш алып барыш керек. Анткени карабаса ал эле бузулат. Ошондой муниципалдык ишканалар түзүлөт.
ошо муниципалдык ишканаларды кантип кайсы задвижканы бурасак элге кандай суу кетет, хлордоп дезинфекциялаш керек, ошо кандай норма менен бериш керек, ошонун бардыгын райондук СЭС аркылуу бири менен келишимдер түзүп жана мамлекет Кыргыз техникалык мамлекеттик университети бар, ошонун астында окуу тренинг окутуучу бөлүмдөрдө ачылган ушул долбоордун алкагында. Ошол жерге алып келип бекер бүгүнкү күндө окутуулар да жүргүзүп атат, кандай системаны сууну туура алып барыш керек деп. Ошентип айылдын өкмөттүн астында муниципалдык ишканаларда ачылып жумуштарды алып барып атат. Эң жакшы. Биз эфирге чейин Шамшидин Каримович менен сүйлөшүп атканда бүгүнкү күндө эң көйгөй болуп аткан дал ушул сиз белгилеп жаткан 3 облусту айтты эле. Анын ичинен бул 95 айыл кандай тандалып алынды? Мисалы үчүн бул айылдар кайсы айылдар, анын баягы кандай негиз менен ошол айылдарды суу менен камсыз кылыш керек деп мындай тандалып алынат? Бул боюнча жалпысынан жаңа айтпадымбы, департамент, иш жүзүү департаменти жалпы стратегияны жүргүзөт. Бул тандоо келишими бул департаменттин милдетине жүктөлгөн да, департамент айтпай коесуз кайсы критериялар менен албетте аны Шамшидин Каримович айтып берет, бирок бүгүнкү күндө ошол сиз айтып жатпайсызбы, кайсы айылдар жөнүндө азыр кеп болуп атат, мындай бир экөөсүн атап өтсөңүз? Азыр чоң айылдардан айтып кете турган болсок, мисалы айтсак, Ысык көл облусунда Григорьевка деген чоң чакан долбоорубуз бар. Буга чейин жана Семеновский ущелье, Григорьевский ущелье деген өйдө жактан суу алып ичишчи да. Кырчын жайлоо жактан түшкөн булактар бар, ошол жерден суу алып иччи. Бирок ал булактардын тегерегиндеги жайында туристический мөөнөт башталганда элдин баары ошол жакта болуп, аябай сууга кир нерселердин баардыгы да багытталган маселелер көп болчу. Ошол себептен бүгүнкү күндө Григорьевка айылында суу системасы 100% башка жактан алып келинди да. Азыркы 100% суу түтүктөрү алмашылды. Жана ылдыйкы тарабынан айылдын тереңдиги 150 метр болгон скважина казылып, ошо скважинадан азыр суу берилип жатат, ошентип суу иштеп жатат. Андан тышкары азыр Ош облусун айта турган болсок, 30 адыр деген айыл өкмөт бар. Ал жерде 10 айылды камсыз кылган чоң долбоор иштелип жатат. Майдын 31-ине чейин жумуштардын баары бүткөрүлүп аткарылат деп атат. Жалпы саны 25 000 кишини камсыз кылат. Узундугу суу түтүктөрүнүн узундугу 150 километрге чейин барат. Ошол жерде аябай чоң долбоорлор болуп атат. Жакшы бүткөн долбоорлордун катарында көп эле бизде бүткөн айылдардын ичинен Кыргыз Ата айыл өкмөтү бар, Ноокат районунда. Бүгүнкү күндө ал жерде 4 айылды камсыз кылат жана 22 000 киши жашаган элдин баарын суу системасы менен камсыз болуп, алар суу төлөмүн бүгүнкү күндө телефон аркылуу, уюлдук телефон аркылуу төлөгөнгө чейин барышкан. Жана автоматташтырылган системада суу системасы иштеп жатат азыр. Эң сонун ал эми Чүй облусундачы? Чүй облусунда Чүй облусунан жалпысынан 41 айылда жумуш жасалган, кирген тизмеге. Анын ичинен 36сы бүткөн жана 5 айыл куруу иштеринде жүрүп жатат. Мисалы айтып кетсек, бул жерде дагы бир 9 айылды камсыз кылган Султан деген чакан долбоорубуз бар. Бул Чүй облусунда, Чүй районунда. Ал жерде 3 айыл өкмөттү бириктирген Ибраимов, Бурана жана Акбешим айыл өкмөттөрүн бириктирген бир чакан долбоорубуз бар. Эң жакшы. Албетте бул тууралуу дагы биз алдыңкы сааттарда, алдыңкы убакыттарда маегибизди улантабыз. Азыр болсо жаңылыктардын жаңы түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Жол кырсыгынан согуштан да көп адам өлүүдө. Президент автомектептердеги реформанын себептерин атады. Бул тармактагы иреттегиле деп тапшырма берген. Реформалоо иштери жүрүп жатат деп билдирди өлкө башчысы Кабар маалымат агенттигине берген маегинде. Анын айтымында, Союз тарагандан бери айдоочуларды даярдоо жана унаа каттоо тармагында олуттуу реформа жүргүзүлгөн эмес экен. Бул система алгач ИИМдин жана кайра каттоо кызматынын карамагында болгон, бирок орган кимге карабастан тилекке каршы тармак толугу менен коррупцияга батып калган. Канча
боюнча жетекчиси алмашса дагы ачыгын айтканда дээрлик бардык коррупциялык схемалар каралашкан. Биз реформаны баштаганда эң биринчи мамлекеттик номерлерди, айдоочулук көлүктөрдү жана тех паспорттарды өзүбүз чыгара баштадык. Буга чейин мунун баары башка өлкөлөрдөн сатып алчубуз. Ошондо дагы ал колуңардан келбейт деп сын айткандар дагы болгон. Бирок ишке ашырдык. Азыр бардык маалыматтар бирдиктүү базага киргизилип, система толугу менен санариптештирилди. Көп иштер аткарылды. Эми бул чын жырда автомектептер гана калды деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2026 жылга жана 2027-2028 жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2025 жылдын 25 декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2026 жылга бюджетинен киреше жана чыгаша бөлүктөрү боюнча негизги параметрлерин жана 2027-2028 жылдарга болжолдуу көрсөткүчтөрүн бекитүү болуп саналат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2026 жылга бюджети кирешелер боюнча 10 миллиард сомдон ашат. Президент Садыр Жапаровдун тиешелүү жарлыгы коомдук талкууга коюлду. Анда ишкерлер коомчулук укук коргоо органдарынан тартып, салык жана башка көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүсүнөн тышкары жергиликтүү бийлик, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынан ашыкча текшерүүлөрүнө кабылып жатканы жазылган. Өлкө башчысы мындай мамлеге аттанган ишкерлер көп кайрылып жатканы негизсиз бири-бирин кайталаган же мыйзамсыз текшерүүлөр жана рейдтер болгон учурларда кездешерин белгилеген. Мындан улам 2026 жылдын 31 декабрына чейин бизнести текшерүүгө мораторий киргизүү сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Улуттук инвестициялык фонддун иши менен таанышты. Иш сапарынын алкагында Минкап башчысы Улуттук инвестициялык фондунун жааматы менен жолугушуу өткөрүп, анын жүрүшүндө уюмдун натыйжалуу жана ыраттуу ишинин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Фонд инвестицияларды тартуу жана өлкөнүн экономикасын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган стратегиялык маанилүү экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында мындан ары дагы жогорку натыйжаларды көрсөтүшү керектигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы гидроэнергетика, эл чарба жана өнөр-жай тармактарындагы ири инвестициялык долбоорлор тааныштырылды. Жумуш орундарын түзүүдө, региондорду өнүктүрүүдө жана атаңдаштыкка жөндөмдүү экономиканы калыптандырууда негизги ролду ойногон чакан жана орто бизнестин долбоорун ишке ашырууга жана колдоого багытталган демилгелерге өзгөчө көңүл бурулду. Транспорт жана коммуникация министри Абсаттар Сыргабаев министрликке караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорт департаментине жаңы үлгүдөгү 30 даана кызматтык унааны тапшырды. Бул тууралуу министрликтен маалымдашты. Маалыматка ылайык иш-чарада министр бул унаалар турукташтыруу фондунун эсебинен алынганын жана алар кызматтык иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында берилгенин белгиледи. Ошондой эле Абсаттар Сыргабаев кызматкерлерди жаңы техникага этият мамиле кылуу менен кызматтык милдеттерин жогорку деңгээлде аткарууга чакырды. Мамлекеттик авто мектеп 19 000 сом менен гана окутулат. Жеке авто мектептер тараптан тараган окутуунун баасы 100 000, 200 000 сом деген маалыматтар жалган деп билдирди президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков. Анын айтымында бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Окутуунун баасы 19 000 сом болуп расмий чечим кабыл алынды. Ал эми практика учурундагы күйүүчү май жана башка чыгымдарды окутуу өз алдынча төлөнөт. Зомбулукту алдын алуу үчүн Кыргызстанда түз байланыш номери иштеп баштады. Адам сатууну жана зомбулукту алдын алуу үчүн Кыргызстанда түз байланыш номери иштеп баштаганы белгилүү болду. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аялдарга жардам көрсөтүүгө багытталган долбоордун алкагында 5200 линиясын ишке киргизди. Бул номер күнү түнү дем алышсыз иштейт. Ага чалган жарандар анонимдүү түрдө акысыз жардам ала алышат. Линияда тайын даярдыктан өткөн кесипкөй психологдор жана консультанттар иштеп жатышат. Жаңылыктардын соңунда валюта курсу: 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, 1 евро 104 сом 77 тыйын, 1 рубль 1 сом 14 тыйын, 1 казак теңгеси 17 тыйын, 1 Кытай юани 12 сом 59 тыйынды түзүүдө.
Аба ырайы тууралуу маалымат 29 январда күндүз айрым жерлерде кардын жаашы күтүлүүдө. Чүй жергесинде күндүз 5 градус, Таласта 2 градус плюс белгиси менен, Баткен областында 4 градуска чейин жылуулук болсо, Ош Жалал Абад областарында -1 плюс 4, Ысык көл жергесинде дагы -1 плюс 4 градус болсо, Нарын жергесинде -9 градуска чейин суук болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 2-4 градус жылуу. Акыркы жаңылыктар, актуалдуу маселелер, маанилүү окуялар, идеялар, фактылар жана аргументтер, өнүгүү программалары, Өлүнө, Таңкы Кыргызстан маалымат аналитикалык программасында иш күндөрү саат 8-ден 9-га чейин биринчи радионун толкунунда. Ардактуу радио угуучулар, албетте сиздер Таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн калкты таза суу менен камсыз кылуу жаатында жумуштарды жөнүндө кеп кылып жатабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин ичүүчү суу менен камсыздоонун жана саркынды сууларды чыгаруунун өнүктүрүү башкармалынын башчысы Шамшидин Халов жана айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Эрлан Корчубай уулу биздин студияда маектештерибиз. Албетте суроолоруңуздар бар болсо, дал ушул биздин меймандарга берип кайрылсаңыздар болот. Айылыңыздарда абал кандай, таза сууңуздар барбы же жокпу, же болбосо иш жүрүп атабы, айтор бизге байланышсаңыздар болот. 39 21 90 номери жана мындан сырткары 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Фейсбуктан дагы онлайн чыгып жатабыз. Эгерде чала албасаңыздар, ошол жака дагы биринчи радионун баракчасына кирип туруп жазып коюуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анда Шамшидин Каримович, мен дагы угармандардын алдында бир суроо берип өттүм эле. Негизи эле ушул жалпы калктын бир 7 миллиондон ашык эл бар. Албетте бирок бул жерде жанагы айылдардын санын алып караганда бүгүнкү күндө 2000ден ашуун айыл бар да. Ошолордун ичинен мындай 80-90% деп айтып атасыз, бирок мындай 50% болгону кече дагы айтылды да. Ошондо бул сандар кайсы жылдардан бери келип аткан сан? Бул союз бузулгандан кийин бул тармак кароосуз калганда, анан 2000-жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бул тармакка көңүл бурулганда, ошондо Азия өнүктүрүү банкы менен Дүйнөлүк банк аркылуу инвестиция тартылып 545 айыл эмне өткөрүлгөн да, реабилитацияны куруу жумуштарын өткөрүлгөн. Андан кийин дагы кайра токтоп калып 2015-жылы республикалык бюджет менен башталган да. Андан кийин 17-18 жылдары Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банк кайрадан келди. Ошондон бери бул тармакта жакшы көңүл бурулуп келе жатат. Биз угармандарыбыз бар экен, күттүрбөй суроолорун да кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Кымбаттуу суу чыгаруучулар, таза суу чыгаруучулар. Мен Ардашынан Саргы участкасынан чыгып жатам, чөлкөмүнөнчү. Бизге таза суу ушундан ыраазы элекпиз. Ушу мал ичкенге суу жок. Малды 3 километр жерге алып барып суугап жатабыз. Канча жылдан бери мен ушуна кайсы тарагандан бери Саргы чөлкөмүндө жашайт. Ошондон бери арыстан өлүгө жатам, арыстан өлүгө жатам. Бир суу чыгарып берейин деген бир киши жок. Илгерки баягы Сайыс убагындагы суу чыгаруучу трубаларды олсо эле ошону эле кайра перестройка жасап чыгарып бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жатат. Мен ушуну менен 4-чү жолу чыгып жатам радиогочу. Борики Касым Токтогуловичти таанып коюшуңар керек. Ушул бала дагы аракет жасап атат, бирок аракетин такыр аткарбай жатышат. Эми улам эле бир айтым келет. Мен сууну чыгарып берем, мынакей жазында чыгарам, жазында чыгарабыз деп жаз эмес кыш келет, ошентип мынакей 35-36 жыл өттү. Эми ушул сууну чыгарып берип койсоңор абдан жакшы болот эле. Биз 3 километр жерге алып барып чыгарабыз малдычы. Агандан барып суу кайра келгичекти малдарыбыздын барып тиндери салаңдап, сузап кайра эстери болуп калат. Аракет жасап бергенге мындай алыңар келе айланайындар. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Чүйгөсөм Сот районунун кан районунун салат беле. Аха. Эми бизде демо туз деген айылдын өжөнү Нижний Серов
Угарман, кайрадан байланышыңыз, эгерде 39-21-90 номери жана 0502-39-21 номерине кайра байланышсаңыз болот. Бул Сыгатадан чалып аткан угарманыбыз. Биринчи суроо Ат башы районунан берилген суроого. Шамшидин Каримович. Кайсы айыл? Сары айыл эле? Сарой айыл. Сары айыл боюнча бул биз карап көрөйүкчү, бул республикалык бюджетке кирген аракет бар. Бул кичинекей эле айыл. Негизинен Нарын областында Азия өнүктүрүү банкы аркылуу курулуш жумуштары жүрүүдө. Так, Ат башы айылда. Ат башынын өзү, Ат башынын айылдарына кирген, неме. Анан кичинекей айылдар калган болчу. Ошолор бар. Анан дагы бүгүнкү күндө так 12 айылга Кувейт фонду аркылуу даярдатып атабыз. Техникалык экономия негизи менен. Бул дагы бул долбоорда ратификациядан өтүп бүгүнкү күндө эме кирип атат, уже башталганы турат. Эме кылганда ушул жактарын Сарой айылынан карап кеткенге аракет кылабыз. Сарой айылы кирген эмес беле? Негизи эле ал жерде суу кандай? Маалыматыңыздар барбы? Сарой бул кичинекей айыл болуш керек. Мен азыр маалыматым жок экен бул боюнча. Кичинекей айыл болсо эле суу ичпей калыш керекпи деген дагы бир суроо бар да. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сиз канттан чалып атасыз, туурабы? Саламатсызбы? Ооба, бир уланта бериңиз. Жок, биз Кантемин, Ош облусу Араван районунан чалып атабыз. Эң сонун, Биздики суроо таза сууга тийиштүү маселе. Бизде Араван районунда участок канал деген жерде Юсупов айыл өкмөндө. Сууга жер Өзбекстандан өткөн канал бар да. Ошол канал аркылуу сугарылат болчу да, где-то 50-60 гектар жер. Анан бизге чыккан суу через Өзбекстан чыкчу. Азыр ал жакты жаап салышты бетонду. Азыр быйылкы жайга уже ошо 50-60 гектар суусуз калып турган болуп турат. Аны ачканга Өзбекстанга заявка таштап жиберген. Бул жактагылар эч ким андай ойлонгон жери жок да. Ал каналдан сиздердики бул сугат суу, таза сууңуздар барбы? Таза суу быйыл жок, 2025-жылы кетти. Эң жакшы. Албетте, сиздин жогоруда берген сурооңуз боюнча дагы биз сугат суулары менен камсыздоо жаатында дагы эфир кыларыбызды эсиңизге салып өтөлү. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Экинчи угарманыбыз телефондон алыстап кеттир. Анда бул берилген суроолор боюнча сиз Ош облусу Араван району деп атабы, сиздер Ош боюнча беле, 3 облус боюнча. Ош облусунда Араван районунда бүгүнкү күндө Гүлбар деген чакан долбоорубуз жумуш жүрүп жатат. Жалпы элдин саны 10 000ден тегерегиндеги элдин саны, чоң долбоор. Ал долбоор марттын ортосуна, ушул жылдын марттын ортолоп калганда суу системасын эксплуатацияга тапшырып беребиз. Демек, бул жерде жана сугат суусу жөнүндө кеп болуп атса керек, жана сай боюнча, сайдан агып келген сууну, Сугат суу боюнча да сөз болуп атат, аны суу департаменти бар, сугат суу боюнча ошол жака кайрылсаңыздар болот. Дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Ооба. Мен телефонумду жазып алсаңыз 0702 14 53 86. Эгер муну кошсам, ушу менен дагы кошумча. Мен Кара Көл шаарынын Кетментөө айыл өкмөтүнөн чыгып атабыз биз. Кетментөө айыл өкмөтүнүн таза суу ушу водопровод 2021-жылы Жээнбековдун убагында башталды эле. Ушул күнгө чейин 5 жыл болду, же суудан жок, же каражаттан жок, же башкадан жок. Бул деген ушунчалык бул Кудай урган акмак фирма экен. Ушул күн 5 жылдан бери суу бербей атат. Кара Көл шаарынын Кетментөө айыл өкмөтүнүн Боржуев Какен деген пенсионер чыгып атат. Телефонум 0702 14 53 86. Кайсыл компания жөнүндө айтып атасыз сиз? Таптак Ушу биздин эме Кетментөө айыл өкмөтүнө жана водопровод куруп аткан компания айтып атам. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен Осмонов Сейдалы, Терексон айылы, Бишкек шаары. Терексон айылында Совет периодунда курулган водопровод бар. Бул стабилдүү берилбейт. Дайыма авария, водоканалга кайрылабыз. Ушул жерде чектелип ташса болобу? Рахмат. Рахмат. Шамшидин Каримович.
Каракөл бул Боржиев Какен Байканы эмеси бул киши өз мен билем бул киши туркалып жүрүп ушул проектти долбоорду киргиздирип эмне кылган эле. Бул азыр бүгүнкү күндө бул долбоор республикалык бюджет аркылуу аткарылып атат, курулуш министрлиги аркылуу. Мен өткөн таныштырып көрдүм, бул жерде кичине акча калган экен, Кудай буйрса жардам беребиз. Быйылкы жылы бүтүрөбүз. Акча курулуш министрлиги аркылуу курулуш жумуштары ашырылып атат. Акчалар буга чейин аз берилип келген да. Республика бюджетте аз эми республика бюджетте акча көбөйдүп, Кудай буйрса биз буга контролго алабыз быйылкы жылга бүтүргөнгө. Ал эми Бишкек шаары боюнча бул мэрия тарабынан аткарыла турган жумуш. Бул Бишкек водоканал мэрия тарабынан аткарыла турган жумуш. Аларга сиздер кийлигише албайсыздар. Селекцион айылы киреби? Селекцион Бишкектин немесинде карамагында. Дагы бир бармаңыз бар экен, саламатсызбы? Угатабыз сизде. Саламатсыз. Мен контролмен чыгып беле. Ие, айтып бериңиз. Бизде Сересинкеден айыл бар. Ошондо эртемен 10да келет суу, анан түштө 12-бирде элек катта өчүп калат. Ошо балдардын сабак барганда эртемен суу жок. Кечинде да балдар сабактан келгенде суу жок да. Серафимовка, Сересинкеден айыл. Ошол 9 булактан айылдан суу келет экен. Трубасы ичте экен. Ошо трубасы алмаштырса болобу, чоңураак кылып. Рахмат. Ысык Ата району сиздерге карайбы, Ерлан мырза? Биз жана буга чейин тактап айткандай 95 айылдын алкагында эле жумуш алып барабыз. Ал Серафимовка айылы бул биздин тизмеде жок, арыз жасап жаткан айылдардын тизмесинде. Шамшидин Каримович. Серафимовка булар чүйдөгү айылдардын көпчүлүгү биз азыр жасап атабыз. Мына Ерлан мырза айткан долбоор аркылуу, андан тышкары Сокулук жана Панфилов районунда мына жаңы кирип ратификацияны өтүп аткан долбоор аркылуу аткарылып атабыз. Ошондой эле Кувейт аркылуу, Кувейт фонду аркылуу да теон даярдап атабыз. Кудай буйрса бул Серафимовка айылда эле таза сууга муктаж. Мында реабилитация өткөрүү керек да, бул жөнүндө аракет кылып көрөбүз. Эртең менен өчүрүп коет деп атабы, ал эмне болгон өчүрүүлөр? Ал жерде свет өчүп, ток өчүп, скважина болсо өчүшү мүмкүн. Аны билбейт экенбиз. Жарык менен байланыштуу болобу суу, Чөзүм мыйзам боюнча калктуу кооңуштарды суу менен камсыздоо жергиликтүү бийликтин милдети да. Биз просто көмөкчү эме кылабыз. Ал эми ал сууну кайсы жактан алып келген болсо, 9 булактан деп атабы? Суу тутуктөрү дагы ички экен дейби, начар экен дейби, канчалык изилденди эле? Айтып жатам, улар мурда сайызында курулган системалар эскирип, уже нема болуп калганда уже реабилитацияны талап кылат, калыбына келтирилет жумуштар. Жазып алдыңыз, Ооба, жазып алдым. Эң жакшы. Анда Тоң району жана боюнча дагы маселе бар эле, жана Оргочор айылы. Оргочор боюнча Оргочор биринчи этапта бүткөн бул эмелер, бирок баардыгы эле кайрадан эме болуп кетип атат. Негизинен бизде булагын издеп атабыз деп атты эле, ал жакта. Ооба. Эме республикалык бюджет эсебинен эме кылды, булагы суу булагы. Каржы булагы эмес, суунун булагы. Суунун булагын издеп атат. Республикалык бюджетте бизде булар. Булардын баары тең. Качан бүтүшү мүмкүн? Аң үстөн дагы кайсы эле Актөбө ошолор баардыгы. Бул суу булагы аныкталса, долбоорду айдалат, анан кийин анан суу булагы негизи эле экөөңүздөргө тең чалгындоо жумуштар, Суу каяктан алынышы керек? Мисалы үчүн жер астынанбы, жер үстүнөнбү? Мына жогоруда сиздер белгилеп аткан суулардын мындай өзүнүн кору кандай? Ал боюнча дагы маселе бар. Бул суунун алышы бул гидрогеологиялык изилдөөлөрдүн негизинен келип чыгат. Бул алдын ала сууну аларда бул долбоорлоо институту, гидрогеологиялык институт менен чогуу биргеликте анализ жүргүзүшөт. Жердин астындагы сууну алса болобу, жердин үстүндөгү сууну алса болобу. Бул жерде бир нече багыттардан суу алса болот да, арыктагы агып аткан сууну тазалап берсе болот. Бирок анын баардыгы өзү ошо долбоорлоо институту менен долбоор дайындалып жатканда ошонун баардыгы аныкталып чыгат да. Эгерде жердин астында суу болуп, бирок анын дагы сапаты туура эмес болуп калышы мүмкүн. Туздуу болуп калышы мүмкүн. Катуулугу өзүбүздө бизде билгендей санитардык нормалар бар да, ошонун негизинде жооп бере тургандай сууну бериш керек да, норматив мененчи. Эгерде ал жооп бербей турган болсо жердин астындагы суу, анда экинчи мөөнөт менен, экинчи этап менен биз булактарды карайбыз. Ошол жакын жерде булактарды каралат. Же болбосо дарыялардан алынып, ошол суулар тазаланып, аны элге берилет да. Ерлан мырза, мына белгиленген 90дон ашуун айыл быйыл май айында толук
суу менен камсыз болот экен. Андан кийин долбоор кандай уланат, азырынча бар маалыматтар кийинки этаптар боюнча? Кийинки этаптар боюнча бул 95 айыл бүткөндөн кийин бул долбоор жабылат. Дүйнөлүк банк департамент менен департамент стратегияны алып баргандан кийин департамент бул кайсы агентство, реализующий агентство, иш аткаруучу агентство кайсы менен иштешкенди ичүүчү суу департаменти аныктайт. Эң son Шамшидин Каримович, мына мисалы үчүн белгиленген долбоор мына бүгүнкү күндө 3 облуста бүтүндөй суунун эрежеси тартыбы менен айтор кайсыл жерге керек болсо баарын камсыздап атыптыр. Мисалы үчүн бизде мамлекеттик сиздер мекеме бүгүнкү күндө ошол сууну айлык эле чыгарып берип коесуздарбы? Мектептин суусу деген бар, ооруканалардын суусу деген бар. Мисалы үчүн Караколдо сиз кийинки жылы жанагы санитардык саркындуу сууларды чыгаруу бүтөт деп атасыз. Кечээ эле Азамат Шадманов быйыл августта бүтөт деп айтып атат. Каракол боюнча быйыл августта бүтөт да. Быйыл бүтөт августта Каракол шаар. Мисалы үчүн ошол айылды суу менен камсыз кылуу иштери дегенде биз эмнелер түшүнүшүбүз? Бул боюнча азыркы долбоорлордун арасында санитария тармагы каралып атат. Мектептердин, садиктердин бүт баардыгын оңдоп тапшыруу боюнча, аны септиктер куруу боюнча бул боюнча Эрлан айтып берсе, бул ошонун үстүнөн булар иштеп келатат. Жалпы республика боюнча иштеп атасыздар же 95 айыл боюнча? Жок, программанын ичинде ошондойлор бар да, башка проекттер бар, булар бүт баары көзөмөлдө ошол боюнча санитария тармагын. Сиздердики бир гана таза суу менен камсыз кылып чыгаруу, камсыз кылуу. Бул Арис, бул реализация агентство бар. Булар жумуш аткарат да, биз саясатын алып барабыз. Бизден даярдап беребиз, булар жасайт да, Арис. Эң жакшы анда уктуруубуз дагы жыйынтык алып бараткан экен. Кадырлуу меймандар, сиздерге ыраазылык билдиребиз. Берген маалыматтарыңыздар үчүн ыраазылык. Ал эми ушул белгиленип жаткан иштердин баардыгы тең жүзөгө ашырылсын дейли, калкыбыз оорубасын, таза суу ичсин. Ардактуу радио угуучулар, биз дагы бүгүн калкты таза суу менен камсыз кылуу иштеринин жүрүшү тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркындуу сууларды чыгарууну өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Шамшидин Халов жана айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун координатору Эрлан Корчубай уулунан маалымат алдык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Толкундан алыстабаңыздар. Президент Садыр Джапаров в интервью агентству Хабар прокомментировал реформы в сфере выдачи водительских удостоверений и передачи частных автошкол под государственное управление. Садыр Джапаров ответил на вопросы, касающиеся автошкол и водительских удостоверений. Здравствуйте, Садыр Нургоджоевич. В настоящее время закрываются частные автошколы и создаются государственные. Однако это вызвало широкое обсуждение в обществе. В чем основная причина принятия такого решения? Здравствуйте. Я поручил навести порядок в этой сфере. Реформы уже ведутся. Как выяснилось, еще со времен распада Союза в сфере подготовки